болгондо мисалы мектепте деле эжекер айтчу мисалы ошол бирөөнүн үйүнө барып жардам берип үйүн жыйнашып ушундай кылчык да ошондо деле мындай баары эле мындай эме кылса мындай макул болупчу. Биз деле салыбызды кошконго даярбыз. Кошсоңор бир жерде деле кылсаңар деле жакшы болот. Assalamu alaikum. Бул видеонун тартылышынын себеби Бишкек шаарында Арашан айылында Каракөлдүк жердештерибиздин досторумдун темилгези менен кризистик борбор курулган. Ал борбор ушул жесир жалгыз бой энелерге деп арналып курулган. Кудай буйруса ал бүтүп иш жүзүнө ашып отурат. Азыркы учурда ушул жалгыз бой энелер жашайт. Анан азыркы учурда дагы биз ушул инициативаны көтөрүп турабыз. Ушул кризисник борборду ушул Каракөл шаарына курайлы деп турабыз. Анан Кудай буйруса биз ушул элдин оюн, элдин пикирин сурайлы деди эле. Ушул кризистик борбор Каракөл шаарына курула турган болсо, кимде ким жардам берет жана Каракөлдүн ынтымагы кандай, ушул жер бөлүп бере турган адамдар барбы ушул кризистик борборго деп. Бул курулуп калса, ушул жалгыз бой энелерге эң чоң бир жардам болмок. Бардыгыңыздарды ушул ишке көңүл буруп, ушуга кунт коюп, угуп, ушул видеону ким көрсө, ушул видеону бөлүшүп коюңуздарды өтүнөм. Жана өзүңүздөрдүн пикириңиздерди ушул видеонун астына комментарийга калтырыңыздар. Жана бул видеону мүмкүн болушунча бөлүшүп койсоңуздар, жардам берип койсоңуздар. Кудай буйруса биз элдин оюн пикирин сурайлы деп иншаллах баштадык. Мен баягы элдин көз карашын айта албайм, өзүм көз карашымды айтайын. Бир жагынан мисалы үчүн Мирок фонду ачылганда мен аябай сүйүнгөм биринчи очередь. Анан көп жардам бересиңер, көпчүлүктөр жардам берип атканыңарды көрүп атам. Рахмат, Алла разы болсун. Анан ушундай борбор ачып атпасыңар, мен аябай эле макулмун буга. Колумдан келишинче жардам бере алам. Акчалай болсо, акчалай марафон сыяктуу кылсаңар, ага деле жардам бере алам. Анан ачканыңар аябай эле жакшы экен. Бул деген жакшы нерсе да, жесирлерге жана аталары жок, апалары жокторго жардам берген бул аябай сонун иш да. Мен макулмун, эки колум менен. Жакшы нерсени чыгаратыпсыздар. Буга чейин биздин Каракөл шаарыбызда мындай нерсе болгон эмес, эч ким чыгарган эмес. Сиздер алып чыгарсыздар. Балким ошол жардам бергиси келген адамдар сиздердин ошол чыгарып аткан проектиңиздерге жардам көрсөтүп, анан көп түкүргөн көл болот дейт го. Көп түкүрүп атып, ошол биздин жардамга муктаж адамдарга көп сооптор иштелип, аларга жардам тиет деп ойлойм. Мисалы үчүн үй бүлөдө атанын орду бөлөк, эгерде ата үйдө жок болсо, үй бүлөнүн бир мүчөсү кем болсо эле, албетте аял кишиге балдары менен өтө кыйын болот. Анан бул ишиңер аябай жакшы экен. Аябай эле жакшы болмок менин оюмча. Каракөлдүн тургуну катары мен бул силердин ишиңерди колдойм. Аябай жакшы ой деп ойлойм жана ийгилик каалайм. Мындай жумуш кылсаңар билбейм, Аллах да ыраазы болот, эл да ыраазы болот деп ойлойм. Муну өзү ошо жаштар көчтөн жумуш кылган киши болот. Ошол сенчилдик ийгилик. Баштасаңар жакшы болобу? Жакшы болот. Каракөлдө деле бар да ушундай. Бар, бизде деле бар да, билинбегени менен ач бала менен ток бала ойнобойт дейт. Биз билбейбиз да. Бирок издештире, сүрүштүрө келгенде көп да андайлар бар, муктаж адамдар көп. Значит, сиз колдойсуз, жакшы ойдосуз. Бардыгын колдойбуз, Каракөлдүктөр бүт эле жакшы го деп ойлойм. Түшүнүктүү эл, колдойт го деп ойлойм бардыгы эле. Азыр сиз айттыңыз го жандай үй куруп депчи, ошого деле элдин баарынан көп түкүрсө көл болот дегендейчи, баарыбыз ошо чогулсак, сонун болмок чынында. Жардам берсекчи. Колдон келишинче мисалы үйүнөн буюм болобу, кийимдер болобу, ошолорду болгондо мисалы мектепте деле эжекер айтчу, мисалы ошол бирөөнүн үйүнө барып жардам берип, үйүн жыйнашып ушундай кылчык да, ошондо деле мындай баары эле мындай эме кылса мындай макул болупчу. Мисалы үчүн жардам бере турган көбүрөөк айттыңар да. Ашар деген билесиңер да. Ашар жолу менен Каракөлдү ынтымакка чакырып балдардычы жардам алсак болобу, кандай дейсиңер? Болсо керек. Балдар күрөшсө болот. Мисалы үчүн бир күнү бул жылкылар, эмдиги жума күнү ушул жылда келсеңер да. Каракөлдүн ынтымагы күчтүү. Эми бул бага өзүңөрдүн ровесниктер боюнча айтпасыңар да. Эми жок дегенде жылуу үйдө жашашат балдары мененчи. Бир аз болсо да жеңилдик болмок да.
азыр балдары жаштарда бар, жана сен айтып аткан эмелер кыйналган адамдар көп эле экен, биз билбегенменчи. Ооба, эми баягы ток бала менен ачкала ойнобойт дейт го. Кээ бирлер билбей калып атпайлыкпы ушул нерсеничи, аралашпаган Бирок чынында билбептирмин, мен деле ушул убакка чейин ушинтип кыйналган адамдар бар экенинечи. Көзүмөн көргөндөн анан ишенип анан билеткесиң да. Ынтымактуу го Каракөлдүн эли. Анан түшүнүктүү дагы го. Баардыгы эле туура кабыл алса керек. Колунан келишинче эле жардам берсе керек. Көз карашым туура, жардам бериш керек. Колдойт белем. Жаштардын колунан келет чогулсак. Каракөлдүн эли андайга түз эле карайт го. Жаштар эле түшүнүп калды көп нерсени. Чыгаратынан болуп, Кочкарата шаарынын мындай айыл жергесинде биз мындай детский площадка салып бердик да, 10 жылдыкта. То есть бул Кочкаратанын ынтымагын айтып жатасың да, ооба? Как үлгү болсун депчи. Үлгү болсун. Негизи Каракөл шаарына керектүү нерсе деп ойлойсуңбу? Ооба, керектүү эле нерсе го. Эмне үчүн? Себеп дегенде ошо жардам берүү деген бул өзүбүздүн динибизде деле бар нерсе. Анан жалгыз аялдарга, баласына жардам берген туура эле.